Негізі bir өлкөнүн келечегин көргүн келсе, алардын жаштарына кадайт элибизде. Кандай жаштарына дегенде, дени сак, билимдүү, адеп акылыктуу жаштарыбызга да. Ошол муун биздин эртеңки келечегибиз болуп бере алат. Ошол муунду тарбиялоо үчүн бүгүнкү күндөн алардын саламаттыгына бир өзгөчө көңүл бурсак. Урматтуу Бибижан Камчыбековна, азыр үстүдөгү коллегаларым да туура баса белгилеп айтып кетти, биздин лабораториялык көзөмөл боюнчачы. Ошол мен билгенден бул электронный сигареттер сырттан кирет бизге, туурабы? Тамекилер. Сырттан да келет, анан азыр дагы бизде да производство ачылыптыр. Жок, ошол сырттан кирсе же өзүдө производство болгондо аларда лабораториялык баялар бар да, өзүнүн жыйынтыктары, бир побочный эффекттери болобу, составы боюнча, канчалык организмге зыяндуулугу боюнча өзүнүн атайын кирип атканда контроль кыласыздар да, туурабы, мамлекеттик деңгээлде. Ошонун результаттары кандай болуп атат? Мисалы, мен азыр интернеттен окуп атам, башка тамекиге, обычный тамекиге караганда бир канча эсе зыяндуулугу организмге азыркы вайп дейбизби, электронный сигарет дейбизби, зыяндуулугу көбүрөөк болуп атат да. Анан ошол менен чогуу бардык жерде бул доступный болуп атат, кеңири ачык сатылып атат. Үстүдө коллегабыз туура айтты, мектеп окуучуларына чейинки деңгээлге түшүп кетти бүгүнчү. Ошону ошол ички иштер органдары, сиздер, жаштар министрлиги жакындан колго алып, бир тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп, азыр Айбек Тураталиевич да туура айтып атат, бир гана кагазда же болбосо отчет үчүн эмес, ошону бир мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алып, эгер керек болсо биз дагы колдон келгенде кылайлы. Ошол эле семинар өткөзөсүздарбы, тренинг өткөзөсүздарбы, биз да барып катышалы ушул иш-чараларгачы. Анан ошол менен эле чогуу кол борборлор деп атаса, тамекини таштатуу боюнчачы. Ушул борборлор кайсы жерлерге ачылды бүгүнкү күндө? Биринчи текшерүү боюнча жана айтып кеттим, рейдтерди, анткени бүгүн мораторий билесиздер, биз 3-кварталдан гана текшерүүнү баштайбыз. Планды азыр май айында өзүбүздүн планды түзүп Министерство экономикага жөнөттүк, ал 3-кварталдан баштайт. Ошондуктан пландуу текшерүүбүз жок болгондуктан биз жанагындай рейдти жасадык да. Экинчи жанагы кол борбор боюнча, ал кол борбор бирөө эле. Бизде республикалык центр бар, жанагы укрепление здоровья деп коебуз, ошонун ичинде өзүнчө бир отделение ачканбыз, круглосуточно ошондой эме бергиле, консультация баягы тыштай албагандар кандай консультация алыш керек, ошо телефонго чалып, ошол жерде постоянно бир киши отурат. Анан ошол бир эле да, бул министрликтин астында. Бүт республика боюнча телефон иштейт бирок. Азыр бул быйыл эле кирген жок да, туурабы, электронный сигареттер. Сиз азыр проверка боюнча айтып атасыз, биз квартальный кылабыз депчи. Мурункуларды айтпадымбы? Азыркысы ошо азыркы 3-кварталдан башталат да, июндан. Жок, мурункулардын жыйынтыгы кандай болду анда? Жыйынтыгын так, азыр кайталап коеюн. Кыска эле айтсаңыз. Былтыркы жылда быйылкы жана рейдти кошкондо 1700 объектти текшериптирбик. 1.308.500 сом өлчөмдө айыппул салынган. Анан 2071 санитардык нускама жөнөткөнбүз. Анткени азыр биздин мыйзам бар да, жанагы текшерүүлөр боюнчачы, ошол мыйзам негизинде биринчи ошондой выявление болгондо биз санитардык көрсөтмө жөнөткөнгө гана укугубуз бар. Сразу штраф сала албайбыз. Ошондуктан ошондой 2071 нускама жөнөтүлүптүр. Анан эми азыр контролун дагы көрөбүз. Мынакей 3-квартал башталып калды, азыр планга коштук. Планды текшерүү баштайбыз да, 3-квартал июндан башталат. Ички иштер өкүлдөрү, эгерде ошо жашы жете элек мектеп окуучулары сатып алып, же болбосо жанында алып жүрүп, же коомдук жерлерде чегип тартып жүрүшсө, кандай чараларды колдоносуздар?
биринчи түшүндүрүү иштери жүрөбү же бир? Саламатсызбарбы? Ички иштер министрлиги боюнча биз тамеши боюнча биз 2 статья көрсөтүлгөн. Кодекс о правонарушениях боюнча, укук боюнча 83 статья. Бул тамекини көрсөтүлгөн жерлерде чеги боюнча, экинчиси боюнча тамеки табачный изделиялар сатуунун эреттин бузуу боюнча 85 статья берген. 2012 айдын ичинде 2023 жылы биздики 83 берене боюнча 3154 протокол түзүлгөн. Штраф 3 миллион 154 миң сомго чыккан. Эгерде эми боюнча табачный продукцияны сатуунун порядктары реализациянын нарушение боюнча бизде 11 протокол түзүлүп, 60.500 сомго штраф салынган. Бул 11 протокол 1 жылдын ичинде, да? Ооба, 11 протокол 1 жыл. Республика боюнча. Темеки боюнча, турамесерчи боюнча 3154 протокол, 3 миллион 154 миң сомго. 11 протокол аз эмеспи? Бул такталгандар, такталган мамиле боюнча да. Турамес сатылган боюнча нарушение права реализация керек, табачный изделие. Muratbek Hüseyin кийинки суроону сизге берсем. Бул бир нерсе болгондон кийин сөзсүз кесепет болгондон кийин эмес, ага чейин профилактикалык иш-чараларды, алдын алуу иш-чараларын өткөзүш керек да. Сиздер азыр сиздин баяндамаңызды уктук. Bir жылда бир эле күндө өткөзүп өткөзсөздөр да азыр маалымат боюнча турабы? Майдын 31-inde деп атасыздарбы? Жок, жыл ичинде ар бир чейректин ичинде. Значит, 4 чейрек 4 жолу өтүлөт да, улам кайталанып, ошол чейректин аягына чейин дагы өткөрүлөт. Бул мен акыркы деп айтканым, ошол акыркы биздин токтом мурун эле өткөрүлүп келген. Барысы ошол бир жылдык окуу иштеринде мен айтып өттүм, окуу тарбия иштери боюнча зам директорунун иш планында бекитилген ар бир чейректер боюнча. Ошол тууралуу өткөрүлөт. Сиздер буну Минобразование менен Билим берүү министрлиги менен чогуу биргеликте кылып атасыздар да? Окуу планына киргизилген бул. Ооба, окуу планына ар бир республиканын мектептеринин окуу тарбия иштери боюнча зам директорлор бар, ошонун күндөлүк календардык планына киргизилген тарбия иштери боюнча. Канча саат бир жылда? Бир жылда эми жумасына өткөрүлөт деп мен айта албайм. Бир чейректе бир 2-3 мероприятия алардын пландаганына жараша иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондо где-то бир 68 сааттын, жумасына 2 сааттын өлчөмү деп айтсак болот да. Эми урматтуу Muratbek Hüseyin, өзгөчө ошол сиздер ушул жаштарга түшүндүрүү иштерин өткүзсөңүздөр. Себеби жаш муун бул көп нерсени билбегендиктен же болбосо баягы кызыккандыктан ушул нерселерге бир жолу кирет, анан кийин баягы тамекиге болгон зависимость болуп калат да. Ошон үчүн алар башта электен мурда мен айтып өткөндөй алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп, анын зыяндуулугун, ден соолугуна зыяндуулугун, коомго зыяндуулугун бир ар бир нерсени түшүндүрүү иштерин жакшыраак жүргүзсөңүздөр. Азыр YouTube'да бар дедиңиз, YouTube'да мен карадым. Ал жерде мен бир маалымат таба албадым да эч кандайчы. Бул жерде 5 ай мурда бир 3 минутталык баягы бир эженин интервьюсу турат. Анан 2-3 жыл мурдагылар, жакынкы мына жаңы баягы видеороликтер почти жок эмес экен. Ошону бир социалдык сеттер аркылуу бүгүнкү күндө көп жаштар ушул социалдык сетте отурушат. Ошону жакындан анан жеткиликтүү кылып тартып ушул иш-чараны колго алсаңыздар мамлекеттик деңгээлдечи. Себеби жаштар биздин келечегибиз, бул улуттун келечеги.